Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы. Дүйнө тарых предмети тарых мугалими Талайбек кызы Абида, 10-класс. Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен кезектеги онлайн сабакты өтөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы борбордук жана Орто Азия, орто кылымдарда. Бүгүнкү сабактын планы: биринчи, борбордук жана Орто Азияны мекендеген элдер. Экинчи, түрк кагандыктары. Үчүнчү, теманы жалпылоо. Борбордук жана Орто Азияны мекендеген элдер. Биздин заманга чейин 1-миңжылдыкта Борбордук Азия жана Орто Азияда түрк тилдүү көчмөн уруулар, сактар, массагеттер жашашкан. Мына ошол массагеттер менен болгон кармашта Перс падышасы Кир экинчи набыт болгон. Александр Македонский баскынчылык жортулдарын кесепетинен Орто Азиянын жарымы анын империясына карап, кийинчерээк Македонский көз жумган соң, анын урандылары Бактрия жана Парфия мамлекетинин курамында калган. Натыйжада бул Орто Азия аймактарында соода-саттык аябай өнүккөн. Алар дүйнөлүк маданияттан дагы кабардар болуп турушкан. Ошондой эле Улуу жибек жолунун ачылышы бул цивилизациянын эки очогун ачып берген. Демек, булар Жакынкы Чыгыш жана Ыракы Чыгыш аймактары болчу. Соода-саттыктын өнүгүшү урбанизацияга түрткү берген. Демек, урбанизация күч алып, шаар мамлекеттер пайда болгон. Аларга мисал катары Кашкар, Фергана өрөөнүн Хорезм аймактарын айтсак болот. Орто Азиядагы алгачкы мамлекеттик түзүлүш бул Кушан падышачылыгы болуп эсептелет. Ал Түндүк Индия, Афганистан жана Орто Азиянын бир аз аймагын камтыган. Кушан падышачылыгында кол өнөрчүлүк өзгөчө өнүккөн. Ошондой эле соода-саттыкта өнүгө олтуруп, алар сугат иштерин эң мыкты өздөштүрүшөт. Кийинчерээк анын курамында турган Хорезм падышачылык кулагандан кийин өзүнчө өнүгө баштаган. Ал эми Борбордук Азиядагы ири мамлекеттердин бири катары бул Түрк кагандыгы болуп эсептелет. Түрк кагандыгы негизинен 551-жылы түрк жол башчысы Каган титулун алган. Аймакты кеңейтүү саясаты күчөп олтуруп, 6-кылымдын соңунда түрк кагандыгы күч кубаттуу мамлекетке айланган. 6-8 кылымдарда түрк кагандыгы Чыгыш түрк жана Батыш түрк кагандыгы болуп бөлүнгөн. Ал эми 8-кылымда экинчи түрк кагандыгы түзүлөт. Кийинчерээк аны уйгурлар басып алышат. Бирок көп өтпөй эле уйгур кагандыгын 840-жылдары кыргыздар басып алышкан. Бул мезгилде Орто Азиянын түштүк аймактарында мурдагыдай эле байыркы Иран тилдүү этностук жалпылыктар жана мамлекеттик түзүлүштөр басымдуулук кылган. Алардын көпчүлүгү араб халифтигинин курамына кирип, исламдаштырылса да, өз алдынчалыктарын сактап калышкан. 9-кылымдын аягында кулап калган араб халифтигинен бөлүнүп чыккан Самания эмирлиги түзүлгөн. Демек, бул Самания эмирлиги 9-кылымдарда түзүлүп, анын борбору катары Бухара шаары эсептелет. Ал эми 9-кылымдын башында исламдашкан түрктөрдүн, андан кийин көчмөн өгүз селжуктардын кысымасында Самания эмирлиги кулап калган. Тапшырма: теманы окуп түшүнүп, конспект жазасыңар жана 10 суроодон кем эмес кроссворд түзүп келесиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болгула.